1990-жылдары СССР деген дүйнөлүк супердержава кулап, 15 союздук мамлекет эгемендик алат десе, эч ким ишенбесе керек. Бирок Кыргызстан эгемендүү болуш керек деп Өмүрбек Текебаев биринчилерден болуп айтып чыккан. 31 жашында депутат болгон Өмүрбек Текебаевдин саясаттагы ары түйшүктүү, ары кооптуу даңгыр жолу эгемендүү Кыргызстан менен катар башталган. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тарта ири коррупциялык иштер жүрө баштаган. Алардын бири кылымдын аферасы Кумтөр. Эки президенттин, эки парламенттин башын жуткан Кумтөр аферасын Өмүрбек Текебаев алгачкы күндөн тарта сынгала баштайт. Урга урдай мамиле кылыш керек. Мен билем булар кимди канча жаратканын. 10 миллион, 20 миллионду которгондорун билем. Өзлөрү да билип отурса керек. Информалды эмес бизнесмендер кадыр тиги бул жакка 10 миллиондорду которду. Бул коррупция. Өмүрбек Текебаев Аскар Акаевга каршы оппозицияда турган. 2000-жылкы президенттик шайлоодо Текебаев Феликс Колов менен тандем түзүп, президенттик шайлоого катышат. Эгерде Текебаев шайлоодон жеңип чыкса, Феликс Колов премьер-министр болору белгилүү болчу. Текебаев бул шайлоодо жегенин желим, ичкенин эрим кылам деген уран менен чыккан. Өмүрбек Текебаев Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусуна каршы саясий жараяндарга активдүү катышкан. Бирок 2005-жылкы Акман айылындагы митингде мурда премьер-министр болуп, кийин оппозицияга өткөн бир туугандар Бакиевтерди кой терисин жамынган карышкырлар деп атаган. Өмүрбек Текебаев Аскар Акаевди бийликтен кетирүүгө алып келген элдик демонстрациялардын башында турган. Митингдердин биринде ал эл менен экендигин билдирип, депутаттык күбөлүгүн ыргытып жиберген. 2005-жылы 24 мартта Кыргызстанда төңкөрүш болуп, мыйзамдуу бийлик жок болуп калат. Мына ушундай кырдаалда өлкөнү мыйзамдуу жолго алып келүү вазыйфасы депутат Жогорку Кеңештин жаңы шайланган спикери Өмүрбек Текебаевга жүктөлгөн. Өмүрбек Текебаев Москвага качып кеткен Аскар Акаевди арыз жаздыртып келип, мыйзамсыз бийликке документ жасап берген. Өмүрбек Текебаев Жогорку Кеңештин спикери болуп узак иштеген жок. Жогазын революциясынан соң такка келген Курманбек Бакиев элдин үмүтүн актаган жок деп, Бакиевдин мурда берген убадаларын унутуп, кайрадан Акаевдин кейпин кийип калганын ачык айтып, жигиттик сөзүң өлдү, эркек болсоң өлүп ал деп спикерликти таштап баса берген. Бакиевди бир күн мурун биз Үстөн ака Бакиев үчөөбүз отуруп, Үстөн ака мындай дейт: "Өмүрбек, бизге эмне жетпейт? 40 жылдан бери башыбызга багыт конугочту жалабаттыктарга. Şu aka öke olup bölüşü işte verбейсиңерби? Эмне үчүн бир козуң жокпу? Козу союп Бакиев экөөбүздү үйүңө чакыр. Эгер козуң жок болсо мен берем деди. Эгер мен бийлик керек болсо, aka öke olup bölüşүп, силердин кол чабыңарга келси төрүңөргө жок. Эртеси айттым, Бакиев сөзүндө турбайт. Ал жигит эмес. Сөздө турбаган адам бийликтин күчү болбойт. Ал мамлекетти башкара албайт. Эми ал ит болду деген бул кыргыздын сөзү. Ит эле болду дедим, Сарбагыч. Бул жылдары Өмүрбек Текебаевга каршы Бакиевтер Матрешка гейтти уюштурушкан. Алар Польшага учуп бараткан Өмүрбек Текебаевдин сумкасына 600 грамм героин салып койгон. Бирок Польша бийлиги оппозиция лидерине каршы уюштурулган провокация деп атап, Өмүрбек Текебаевди боштондукка чыгарган. Алым кира героинди уксус качылаган. Эмне үчүн? Апимден героин алганда уксус менен иштейт экен дагы, героинди уксусун житип болот экен. Ит ошону табат экен, уксусун житин. Меникин жөн эле чылап койгон. 5 метрден келип таап кармап алсын деп. Мен ошол азаматка айтып, мен сага 1 килограмм героин берейин, уксуска чылап. Мойнуңду алып 4 аэропорттон өтчү. Аэропортто байпагыңа чейин текшерет. Террористтерди кармайбыз деп. Байпагыңа чейин текшерет. Мен ошондой жиндимин, өзүм салып 4 аэропорттон өттүм. Бираттан кеткенден кийин мунун баары далилденет. Бүгүн алар таанышы мүмкүн. Бүгүн алар ант бериши мүмкүн. Бирок жакында алардын убагы бүтөт. Мына ошондо булардын баары ачыкка чыгат. Мына мени 1 жыл мурун көбүңөр жаман көргөнсүңөр. Эл душманы Текебаевга өлүм деп жүрүшкөн. Бирок мен ошондо чыдагам. Анткени чындык мен тарап экенин билгем. Анткени мен Бакиевтерди силерге караганда жакшы билем. Анткени мен алардын жанындамын, силер алыста тургансыңар. 1 жыл өтпөстөн мунун баары дайын болду. Революция деп силер көтөрүлгөн идеяларды баалуулуктарды унутуп тебиледи, тепседи. 2009-жылы өлкөдө шашылыш президенттик шайлоо дайындалат. Өмүрбек Текебаев эски санаалашы оппозициядагы үзөңгүлөшү Алмазбек Атамбаевди шайлоого алып чыккан. Процесс бул шайлоо эмес. Бул урдо. Бул шайлоо эмес. Бул алдоо. Бүгүнкү бийлик тиел шайлаган жок. Булар каракчы. Биз бул каракчы криминалдык үй бүлөгө согуш жарыялайбыз.
Өмүрбек Текебаев жана анын партиясы 2010-жылкы апрель революциясынын башында турат. Партия лидеринин орун басары Болот Шер 6 апрелде Талас шаарында бакиевтерге каршы чечүүчү сок курган. Ага чейин дагы бир атамекенчи Алмамбет Шыкмаматов нарын элин көтөргөн. Бүгүнкү бийликтин идеологиялык сокурдугун, моралдык жактан мунчулугун баарыбыз далилдедик. Бүгүнкү бийлик кыргызча айтканда мал болбой калды. Аны алмаштырууга баарыбыздын көзү жетип турат. 7 апрелдеги революциядан соң Өмүрбек Текебаевга экинчи жолу бийликти мыйзамдаштырып, документ жазап берүү милдети турган. Өмүрбек Текебаев убактылуу өкмөт түзүүнү сунуштап, биринчи декреттерди түнү менен жазып чыккан. Өмүрбек Текебаев экинчи жолу Конституциялык кеңешмени жетектеп, өлкөнү парламенттик башкарууга бурган Конституцияны жазып, ал 27 июнда кабыл алынган. Революциядан соң Өмүрбек Текебаев сунуштап, ишке ашырган өткөл мезгил деп аталган бийликти мыйзамдаштыруу механизми дүйнө элдери үчүн үлгү болуп калды. Анткени Кыргызстан менен катар революция болгон араб мамлекеттеринде эндигиче тынчтык орной элек болсо, Украина экиге бөлүнүп алып урушуп жатканчак. Атамекен лидери 2010-жылы Жогорку кеңешке депутат болуп келип, 2015-жылы 6-чакырылышка кайрадан депутат болуп шайланды. 2016-жылдан тарта бийликтин былык иштерин ачыктап, азыркы бийлик деле мурдагылардын жолуна түшкөнүн ачыкка чыгара баштады. Өмүрбек Текебаев 2016-жылы 1-сентябрда кыргыз парламентаризминин тарыхында калчу тарыхый билдирүү жазады. Эми урматтуу депутаттар, сиздер жөнүндө, биз жөнүндө. Мен бекеринен легендарлуу парламентти баштаган жокмун. Руслан Казакбаев отурган жерде отурат элем. Ал аксакалдар жок. Алып өтүп кетти. Ошол легендарлуу парламенттин мүчөлөрүнүн балдары ушул жерде отурат. Эргеш Төрөбаев депутат болгон. Бүгүн анын баласы Бакыт Төрөбаев бул жерде отурат. Келгиле биз аталарыбыздын койгон тилегин орундатайлык. Атадан кем бала болот, атадан артык бала болот дейт. Ошолордой болуп ушул залда тарыхый чечимди кабыл алганга даяр болойлук. Аталарыбызга татыктуу болойлук. 25 жыл мурун ушул жерден келип, бизди да эстеп, ушундай легендардуу адамдар аталарыбыз болгон экен деп, биздин балдарыбыз, кийинки муундар ушул жерде сүйлөп турсун. Бүгүн биз Конституциядан чет жашап жатабыз. Конституцияда көргөзүлбөгөн жол менен өлкөнү башкарып жатабыз. Бул туура эмес. Сиздердин мандат алып келгениңиздерге 1 жыл боло элек. Мандатыңар жаңы, күчүнө кире элек. Сиздер лидерсиңер. Өлкөнүн тагдыры силердин колуңарда. Өлкө силерди карап турат. Ушул жоопкерчиликти биз сезе билишибиз керек. Biz bürönün malay emesmiz. Biz el ökülübüz. Bizge kaçın bir kabinetlerge çakırıp etişkin görgözgö berбеш керек. Biz tarıхый чечимди өзүбүз кабыл алышыбыз керек. Анткени кыргыз элинин ишине турган силерден башка эч нерсеси жок. Бизден жогору жакта Кудай гана. Ошон үчүн бизди жогорку кеңештик. Өмүрбек Текебаев саясатка аралашкан 27 жыл бою саясаттын туу чокусунда жүрөт. Ал акыйкатсыз, коррупцияланышкан эки бийликти кетирип, үчүнчүсү менен кармашып жаткан учур. Анын бетке чабар көкжал мүнөзү Акаев, Бакиев, Атамбаевдер менен кармашууда артак айтпастыгы аны тирүү легендага айлантты. Марат Төлөмүш уулу, Ринат Элеманов, Сентябрь.